Кыргызстанда Орозо айынын болжолдуу башталышы 6 май деп айтылды. Кытайда бир алкак бир жол форуму жыйынтыкталды. Бишкекте медицина кызматкерлери спорттук иш-чара өткөрүштү. Назарыңыздарда күндарек маалымат программасынын кечки чыгарылышы. Студияда Тилек Гүлжигит кызы, саламатсыздарбы. Кытайдын Бейжин шаарында өтүп жаткан бир алкак бир жол форуму бүгүн өз ишин тармактык сессияларда улантты. Анда президент Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөп, бул ири долбоордун алкагында Кыргызстан, Кытай жана ага өнөктөш мамлекеттер менен болгон кызматташтыгынын багыттарын атады. Пекин шаарынан кабарчыбыз Самат Асипов баяндайт. Пекин шаарынын көчөлөрү бүгүн дагы жандуу, кыймыл аракет көп. 180ден ашык мамлекеттин делегациялары бир алкак бир жол форумунун тармактык сессияларына катышып, мына ушул иш-чарада эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерге кол коюлат. Кызматташтыктын негизги багыттары аныкталып, ар бир мамлекет долбоордун алкагындагы өз демилгелерин сунушташты. Мамлекет башчылары жана премьер-министрлер баштаган форумдун катышуучулары бүгүн Пекин шаарынын четинде жайгашкан Янцзы көлүнүн жээгине чогулушту. Форумдун алкагындагы сессиялар мына ушул жерде өттү. Мамлекет башчыларын төрага Си Цзиньпин тосуп, иш-чара расмий түрдө ачылды. Эки күндөн бери биз ондогон мамлекеттердин катышуусунда адамзаттын тагдырына байланышкан ири долбоорлор тууралуу сөз кылып жатабыз. Өз ара мамилелерди жандандырып, ар бир мамлекеттин кызыкчылыгын эске алуу менен чоң долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк жаралды. Бир алкак бир жол Евразия, Европа жана Африканын 60тан ашык өлкөсүн байланыштырат. Ага дүйнөлүк ички дүңөнүмдүн 55% туура келет жана жалпы планетанын 70%га жакын калкын камтыйт. Кытай тарап акыркы 2 жылда чыгыш менен батышты байланыштыра турган жаңы соода жолдорун, анын ичинен авто, темир жол жана деңиз порттору аркылуу экономикалык коридорлорду түзүү жакшырганын жарыялады. 2 жыл аралыгында 279 долбоор ишке ашырылып, Кытай Европа багыты боюнча темир жол менен 13 миңден ашык каттам жасалган. Мына ушул мүмкүнчүлүктөрдөн Кыргызстандагы максималдуу түрдө пайдаланууга кызыктар деп билдирди президент Сооронбай Жээнбеков. Өлкө башчысы бир алкак бир жол демилгесин Кыргызстан алгачкылардан болуп колдогонун белгиледи. Убежден, что грандиозное мероприятие будет способствовать дальнейшему тесному взаимодействию стран в рамках пояса и пути. В этом году исполняется 6 лет инициативе. Кыргызстан одним из первых поддержал этот проект. Его своевременность и перспективность стала ответом глобальным вызовам и угрозам. Форум стал уникальной площадкой для обмена мнениями и объединения общих усилий для устойчивого развития наших стран. Инициатива направлена на продвижение глобальных экономических задач. Сегодня в ее рамках появились аспекты международного взаимодействия и созидания, соединяя Восток с Западом. Благодаря открытости и взаимной выгоде идея приобретает все большую поддержку в мире. Надеюсь, что проведение форума станет доброй традицией. Китай сделал реальные шаги для реализации идеи общего процветания. Экономика страны переходит от ускоренного развития к высококачественному. Она является главным стабилизатором роста глобальной экономики. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан жибек жолунун экономикалык алкагын түзүүгө өз салымын кошуп жатканын белгилеп, бул багыттагы биздин өлкөнүн иш-аракеттерин тизмектеди. Вы хорошо знаете, что сейчас центр глобальной экономической активности перемещается в азиатский континент. Кыргызстан является уникальным местом по своему географическому расположению. Мы, с одной стороны, мы с Китаем ближайшие соседи, а с другой являемся членом Евразийского экономического союза. Мы готовы стать мостом между этими двумя глобальными экономическими зонами. Участники второго форума едины в том, что развитие транспортной инфраструктуры является приоритетом для всех стран. В Кыргызстане реконструкция транзитных автомобильных дорог планируется завершить к 2022 году. Уверен, что также значительным вкладом станет реализация проекта «Железная дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан». Это является жизненно важным проектом для нас всех, и он полностью совпадает с концепцией инициативы.
Президент Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш, өлкөнү санариптештирүү, сот укук коргоо органдарындагы реформалар тууралуу айтып, өз кезегинде бул кадамдар инвестициялык климатты жакшыртууга өбөлгө түзөөрүн баса белгиледи. Мы приняли долгосрочную стратегию развития страны до 2040 года. Активно продвигаются инструменты государственно-частного партнерства. Проводимая в Кыргызстане судебно-правовая реформа создала прочный фундамент по защите прав инвесторов. Новая программа электронного правительства направлена на искоренение коррупции и улучшение государственных услуг. Кыргызстан нуждается в новых технологиях, и мы поддерживаем международные инициативы по развитию цифровой инфраструктуры шелкового пути. Готовы объединить усилия по созданию инноваций в сфере зеленой экономики, энергосбережения, возобновляемых источников энергии, биоинженерии и нанотехнологий. Уважаемые друзья, Кыргызстан убежденный сторонник глобальных и региональных интеграционных процессов. Мы уверены, что совместное строительство одного пояса, одного пути принесет благополучие народам всех участвующих сторон. Бул демилгелерди ишке ашырууга алдыда талыкпаган аракеттер көрүлмөкчү. Форумдун сессиясында ошондой эле көп тараптуу кызматташтык боюнча мазмундуу пикир алышуулар орун алды. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков жумушчу сапарынын биринчи күнүндө бир алкак бир жол форумунун расмий ачылышына катышып, андан соң Кытай коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү Ван Хунин Кыргызстан менен экономикалык кызматташтыкты арттырууну каалаган бир катар компания жетекчилери жана илимий чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушкан. Кечинде форумга делегация башчылары менен бирге Кытай Эл Республикасынын төрагасы жана анын жубайы Пен Лиюандын кабыл алуусунда болду. Жумушчу сапарынын 3-чү күнүндө президент Сооронбай Жээнбеков Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Анда эки тараптуу жана бир алкак бир жол долбоорунун алкагындагы кызматташтык талкууланары күтүлүүдө. Мындан сырткары өлкө башчысы Кытайдагы долбоорлоо жаатында иш алып барган ири корпорациянын иши менен таанышып, жетекчилиги менен жолугушат. Соңунда дүйнөлүк бак өстүрүү 2019 көргөзмөсүнө катышып, андагы Кыргызстандын көргөзмө павильондоруна күбө болмокчу. Самат Асипов, Аскар Улан уулу, Алато 24, Пекин, Кытай. Кытайда өтүп жаткан бир алкак бир жол форумунун алкагында тармактык 3 сессия өттү. Анда президент Сооронбай Жээнбековдун сөзү өнүгүүнүн жаңы кыймылдаткыч күчүн издөө үчүн өз ара байланыштарды бекемдөө темасында болду. Форумда коммюнике кабыл алынды жана жыйынтыгында Кытай Эл Республикасынын төрагасы маалымат каражаттарына билдирүү жасады. Кыргызстанда Орозо айынын болжолдуу башталышы Алымдар кеңешинин алдын ала чечимине ылайык 6 май деп айтылды. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашты. Так убактысы 5 майда белгилүү болот. Болжолдуу датаны бүгүн Кыргызстан Алымдар кеңешинин жыйынында айтышты. Айдын жаңырышына карап, бул дата бир күнгө жылышы мүмкүндүгүн маалымат кызматы кошумчалады. Орозонун башталышы айдын чыгышына жараша аныкталат. Жыл сайын Орозонун башталышы болжол менен 10 күн артка жылып турат. Эскерте кетсек, өткөн жылы Орозо айынын 1-күнү 17 майга туура келип, Орозо айт майрамы 15 июнда белгиленген. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондо улуттук онкология жана гематология борборунун 60 жылдыгына карата спорттук иш-чара өттү. Салтка айланган иш-чарага борбор калаадагы 14 республикалык оорукананын дарыгерлери катышты. Катышуучулар спорттун аркан тартыш, чуркоо сыяктуу түрлөрү боюнча күч сынашты. Алардын максаты жалпы элди спорт аркылуу ден соолугун чыңдоого чакыруу болду. Мен ойлоп атам, биздин врачтар ушуга үлгү болуп, биздин элибизге ошолор көрсөтүш керек. Кандай жашоо керек, кандай туура тамактаныш керек, спорт менен кандай машыгыш керек. Иши кылып дегеле ден соолугуна кандай аяр мамиле кылууна мына биз ушу ак халатчандар жардам берүүгө даярбыз. Дүйнөдө жана өлкөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен Алато 24 каналынан күнү-түнү таанышсаңыздар болот. Мен сиздер менен эртең көрүшөм. Саламатта туруңуздар.